Assalamu алейкум урматтуу мекендештер, Көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Биз күткөн Көкбөрү оюнуна аз калды. Салтка айланган Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу быйыл 1-сентябрдан 7-сентябрга чейин Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өтөт. Учурда күчтүү дирген командалардын бардыгы Ыс көл жергесинде окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Достук, ынтымак Сарыөзөн клубтарынын даярдыгы кызуу жүрүүдө. Чүй-өрөнүнүн Сарыөзөн командасынан баштасак, бүгүн 20 августта команда аттары менен экинчи машыгуусун өткөрдү. Бул команданын капитаны болуп Сейитбек Анарбек уулу дайындалды. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуудагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Мен Анарбек уулу Сейитбек, Сарыөзөн командасынын капитаны. Оюн учурунда тең командалар менен ойноп, тең болуп, утулуп калган момент тең оор болот. Көкбөрүчү болуш үчүн талыкпай мээнет кылыш керек, ат үстүндө көп жүрүш керек, жөнөкөйлүк чоң деңгээлге жеткизет го дейм. Агаларын көрүп өссүн. Оюнда ат менен баланын жылдызы келишмейинче оюн жүрбөйт. Экөө тең. Эгер бала менен аттын жылдызы келишип калса, анда оюн сөзсүз жакшы жүрөт. Ат дагы балага да маанилүү. Ошондой эле команданын Нооруз турниринде айтылган курамында салыштырмалуу өзгөрүү болуп, эки жаңы оюнчу келди. Биринчиси бул Мураста лидер болуп жүргөн Назар Кошунбаев. Сарыөзөн командасына Алы, Байыштар жакта байкелерге айтыптыр. Ушундай балалар эми заявка башында оюндарга жазылган эмес. Ошого байланыштуу келип калдык. Байкелерди чалып. Быйылкы жылы эмне себептен Ноорузда Мурастын курамына же болбосо кайсы бир команданын курамына кошулбай калдыңыз эле? Бут сынып болчу. Бут сынган, ошондон травмалар болду, ошондон чыккан эмеспиз. Өзүбүз эми көлдө чабуулчу болчубуз. Биякта чабуулчу балдар бар. Кол жашта жарым коргоочу кылып чабабыз. Коргоочунун милдетин аткарасыз. Коргоочу да, чабуулчу да. Колдон келген аракетиңизди жумшап бересиз. Экинчиси Таластын Игилик командасында ойногон Эржан Рыскулов. Тамга командасына чыгып келгенбиз. Ошол байкелердин сунушу боюнча Сарыөзөнгө келип калдык. Ошо Сарыөзөндө коргоочулук милдет аткарабыз. Өзүбүз кичинекей кезибизден бери эле Көкбөрү менен жүрөбүз. Байкелерибизди ээрчип жүргөнбүз. Равшан, Урмат, Эшеп, Картбек деген акелерибиз бар. Ошолорго ээрчип, ошолордун аркасынан чыгып келатабыз да. Минип оюнга чейин буюрса даярдайбыз. Бул ат өзү Игиликте чабылып жүргөн. Рустам деген байкебиздин аты. Фаворит деген ат. Ынтымактын лидери Эрлан Төлөбеков команданын даярдыгы тууралуу буларга токтолду. Эми бул президентский кубокту биз эле эмес, бизден дагы көрөрмандар аябай күтүп атат да. Өзүбүздүн жеке өзүбүзгө чалып, жазып, качан болот деп аябай күткөндөр көп болуп атат бизден дагы. Бизден дагы көрөрмандар аябай көп күтүп атат да бул оюнду. Эки оюн болбой калды. Эми президентский кубокко алдыга буюрсам болот деп дайындык көрүп атабыз. Азыр баардыгы үчүн жакшы болуп атат го дейм. Жагымдуу кабар деңиз. Жагымдуу кабар, анан эң кызыктуу оюндардын бири болот да алдыда. Өзгөрүүлөр жок. Нооруз турниринде түзүлгөн эле балдар. Аттар деле ошол эле. Өзгөрүү жок.